Assalamu alaikum tuğanlar. Gruppalarga bölüşөбүз. Бүгүнкү туғандар, бүгүнкү темабыз мындай. Бизде биздин бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү бар экен, активист. Оган уулу Бекмурат боюнча бүгүн бүтүн Кыргызстан партиясы бийликтен талап кылып талап коюшту Бишкекте. Мен айтып кетейин туғандар. Эми бул кечегидеги башталды туғандар. Эми биягы ушундай болот туғандар. Только ушундай болот туғандар. Эми ошо эле Тилекмат, ошо эле Бекмурат, дагы бир эки үчөөндө отат туғандар. Эми баягы Түркменстанда өдү эле Текебаев, ошол жашоо башталат окшойт туғандар. Ошол жашоо башталат. Текебаев бекерден сүйлөбөйт да, бул Өмүрбек Чиркешевичтин көп билген нерсеси бар туғандар. Эми кеч боло электе туғандар, кеч боло электе мен айтып кетейин туғандар. Аздыктан бунун токтотпосок туғандар, кийин кеч болуп калат. Кийин кеч болуп калат туғандар. Мына көрдүңүздөр. Кечегинде Тилекматты кармап кетишти. Бүгүн бүтүн Кыргызстандын партиясына активистин кармап кетишти. Эми элестетсеңиздер туғандар, мына түрмөдө туғандар, мына түрмөдө, СИЗОдо ушу саясий манайда отургандар көбөйүп кетти окшойт. Себеби баягы түрмөдө Садыр Абаз отуруп чыккан, анан канча адамды бошоткону биз белгисиз, канча адам бошоткон, ошолордун ордуларын толтуруп атат окшойт булчу. Мен бул арам бийликке кайрылып кетет элем дагы бир жолу. Ошо эле УКМКнын төрагасына Ташиевке, ошо эле мен тааныбаган президентке Садыр Абага кайрылып кетет элем. Мен ачык айтайын сизге. Мен сизди тааныган эмесмин как президент катары. Билиңизди тааныган жокмун. Экинчиден, үчүнчүдөн мыйзамсыз, качан гана мыйзамдуу болгонуңузда мен сизди тааныйм. Ага чейин мыйзамсыз нерсе президентти мен өмүр бою тааныбашым мүмкүн. Себеби убакыт сааты келет, ошо эле куугунтукту өз убагында өзүңүз деле тарткансыз, ошо куугунтукту, ошо бийликтин куугунтугун, ошону билип туруп, эми азыркы жаш жигиттерди куугунтук кылып, каяктагы бир пост, төрт эле пост жазыптыр. Төрт эле ошо лайк басып койгонбу же пост жазып койгонбу, ошо постко ошо жаш жигиттердин тагдырын сындырып, ошолорду түрмөгө тыгып атат туганда. Бул не деген акмакчылык? Мындай заманды биз баягы Текебаев айткандай Түркменстан болот окшойт. Баягындай Түркменстанда билесиңер кандай учурашат президент дегенде. Башын эңкейт, ошондой болот окшойт туганда. Biz Kırgız eli jatıp, mına aytkanda töşöktө jatıp ölgөн el emesmiz tuğanlar. Bizge nikto Sadıravanlar. Men açık ele aytan, men üçün Sadıravan nikto. Men ошон үчүн Kırgız elinde akıl esi жайында patriot жигиттери кайрылып кетет элем туğanlar. Ушул акмактардын кылган кылыктарын ар бир фиксация кылышыбыз керек туğanlar. Ар бир кийин бул бийлик качанчы эртеңби 6 ай жашайбы, 1 жыл жашайбы бул бийлик, 5 жыл жашайбы кетет. Кеткенден кийин ушул кылган кылмыштарына, ушинтип куугунтук алган кылмыштарына биз жоопкерчилигин карашыбыз керек туğanlar. Булардын жоопкерчилигин обязательно карашыбыз керек туğanlar. Бул ошол өзү түрмөдө отуруп 2 жолу отурган адам эми башка жаш жигиттерге көрсөтүп атат. Биздин активист жигиттерге көрсөтүп атат, ушундай куугунтукту, саясий куугунтукту. Бул жакшы болбойт туғандар. Аягы өтө чатак болот туғандар. Мен айтып коеюн, аягы өтө чатак болот да. Анан туғандар, ушу эфирими группаларга бөлүшүрсеңиздер, сизден сураны. Эми эмне дейли? Ушу тааныбаган президентке инсап берсин, эмне дейм мен башка. Ошол эми буларга инсап бериш керек да. Бул мошенниктерге мен кече эле айтып кеттим эле, кече эле кайрылып кеттим эле. Азыр ошол баланы
Оған улуу Бекмуратты УКМКнын оперлери алып кетиптир туугандар. Ошолор тергөө жүргүзүп, не деген айып коет экен, белгисиз, уятты туугандар. Бир 4 постко же лайкка ошентип камап турса туугандар. Неге ошо миллиондогон урдаган Райым миллионду, например, 260 000 штраф берип соттон чыгарып берди, кайта сценарий кылып алып киришти, кайта клиникага чыгарды. Не вор закон эмес, ошо Коля кыргыз суранды, 2 ай отуруп кайта үй камагына чыкты туугандар. Не бизде камай турган адам азбы? Бизде камай турган адамдар, мен эсептеп берейин кимдер камайган. Мына 120 депутаттын ичинен бир 110-у камалыш керек да туугандар, 110-чу. 120 депутаттын 110-у камалыш керек. Эми бир 5-6-10 адам болушу мүмкүн, мындай порядочныйрагы. Ушул 194 депутат азыркы конституциянын долбоорун кабыл алып берди го. Ушуларга жоопкерчиликти карашыбыз керек туугандар. Обязательно карашыбыз керек. Ар бир адамдын ошол жердеги жоопкерчилигин ошол долбоорду өткөзгөн үчүн, мында ачык эле айтайлы, долбоорду ошолор колдоп беришти. Ошо 120 депутат бул мыйзамсыз депутаттар. 28-октябрдан биягы иштегени уже мыйзамсыз тууган. Токтогон указ иштекеси жарабайт туугандар. Ошон үчүн мен бул бийликке кайрылып кетет элем. Азыр макул, эптеп, зордоп дегендей өткөзүшүңөр мүмкүн. Бирок деген жери бар да, аны силер сезбей атасыңар. Баягы орустар айтканда последствиясы эмне болот туугандар? Башка бизге окшогон жаш жигиттер келип туруп, кайта ошону көтөрүп чыгабыз. Ошол 5-октябрдан биягы болгон нерсени жокко чыгарабыз. Мына азыркы мыйзамсыз отурган президентиңер да, мыйзамсыз отурган президентиңер да жокко чыгарат туугандар. Убага келет. Убага келген жоопкерчилигин тартат бул киши дагы. Бул киши ошол өзү отуруп келген жерди билет жакшы. Түрмөнү жакшы билет бул киши, билесиңер. Эми азыркы азыркы жаштардын мындай айтканда сындырып, эми ушу азыр СИЗОго алып кирсе, мисалы ол балдарды мындай айтканда, орустар айтканда насилие болот, обязательно давление болот. Обязательно давление болот туугандар. Эми өзү бизде системаны өзгөртүшүбүз керек туугандар. Бул система, биз баягы еврейлер бар го, неге Иса дейм да, Муса пайгамбар еврейлерди 40 жыл баягы айландырып, чөлдө айландырып жүрө берген туугандар. Ошонун себебин билесиздерби? Себеби ошо жаңы ком келиш керек да, жаңы поколение келиш керек туугандар. Биздин карап көрүңүздөр 70 жыл Советтер Союзунун жараны болуп жашадык. 30 жыл эгемендүү Кыргызстанда жашадык. Биз эми азыркы ошол эгемендүү жашаган жигиттер азыр чоңоюп калды. Ошол жигиттер коомду өзгөрткөнгө туура келет эмичи. Коомду өзгөрткөнгө туура келет. Себеби бизде калыптанып калган, мисалы, ошол эле президент, ошол эле премьер-министр, ошол эле депутаттар. Бересиң, жашайсың туугандар. Ошондой калыпка кирип калышканда, бир должностко отуруш үчүн туугандар, бизде ошол нерсе бар. Мисалы, губернатордун местасы, ошол ар бир ишканада бир должносттун өзүнүн суммасы бар туугандар. Эми буну ачык айтыш керек бул нерсени. Бу арамкорлор, мына азыркы арамкорлор бар го, мына арамкорлор, бийликтин арамкорлору. Булар 120 депутатты биригип, барды люстрация болуш керек эле да туугандар. Люстрация полный болуш керек эле. Качан гана люстрация болчу ушинтип жүрө беребиз туугандар. Люстрация обязательно болуш керек туугандар. Көрүп атасыңар. Мына жаш жигиттердин тагдырын сындырып атат туугандар. Бүгүн мен чыгып буларды айтып чыкпасам туугандар, эртең эле ушулардын ордуна мен барып калышым мүмкүн туугандар. Ишенесиңерби? Эртең мен барсам бүсүгүнү дагы бирөөнү алып кетет. Ошентип камап ошо жаштардын тагдырын сындырат. Психикасын бузат туугандар. Эми биздеги бул жигиттер жөнөкөй бир ур эмес да туугандар. Булар активисттер. Ошол бийликти сынап койду. Ошол Садыр Абаңардын акылын, деңгээлин сылап, айтканын, кемчиликтерин айтып койгон үчүн ошолорду түрмөгө тыгып атат. Ошол баягы 7-этаждагы приказ дагы эле ошол болуп атат. 7-этаждан бар приказды ошо УКМК аткарып атат, ошол МВДнын сотрудниктери аткарып атат. Ошон үчүн туугандар, кеч бул электе
эртеңки митингде чакырып кетиштир туугандар. Мен да ошол Бүтүн Кыргызстан партиясындагы мүчөлөрдү, ошол активисттерди чакырып кетем. Ушул Оган жигит, Оган уулу Бекмуратка дагы бессрочный митинг жарыялашыбыз керек туугандар. Жарыялап туруп, ушул активисттерди, жарандарыбызды ошол сот эмне чечеткен, ошого биз өзүбүз даярдуу турушубуз керек. Биз ошол жигитти алып калбасак, ошол жигиттин ата-энеси, туугандары, уруктары, ага энелери туугандар. Ошол жигиттин ата-энелери чыгып, ошону талап кылышыбыз керек. Ошол тарапташтары биздин жигит, ошол эле Оган уулу Бекмуратка, ошол эле жигитке берки Тилекматка солидарность, орустар айтканда солидарность болуш керек туугандар. Чыгып, колдоп, ушу жигиттерди соттон алып калалы туугандар. Ошол. Мен башка айтайын деген сөздөрүм көп эле. Айтайын дедим эле, мен айта берем, сөзүмөн кайтпайм. Сөзүмөн кайткан эмесмин. Кудай пешенеге жазганын көрөбүз туугандар. Кудай пешенеге жазганын көрөбүз. Мен ишенем ушу кыргыз элинде чыныгы патриот жигиттер калганын мен ишенем. Мен бүгүн бирөөсүн көрдүм. Бүгүн сүйлөштүм ол жигит менен. Чыныгы патриот кыздарыбыз бар экен, аларды да мен билем. Кудай кааласа, мен ушу Кудайдан тиленип кетет элем. Ушу кыргыз элиме жакырчылыктан чыгып, өнүккөн мамлекеттердин бири болсок деп туугандар. Коомубузду өзгөртүп дегенде, мынау кыргыз элинин канында жок болчу, мына Патхалимовичи. Мындай айтканда пакта коюу деген бизде каныбызда жок болчу. Кыргыз эл төшөктө жатып өлгөн эмес элбиз туугандар. Биз Түркмөнстан болбойбуз туугандар, Кудай кааласа. Мен ошо Текебаевдин айткан сөздөрүнө мен анча ишенбедим эле. Бул барып ошого такалып атат туугандар. Бул ошол Түркмөнстанда кылган, Түркмөнстандын президенти кылган режимди алып келем деп атат туугандар. Ошон үчүн эртеңки 11 апрель 2021 жылда каршы добуш бериңиздерди суранам туугандар. Биз көпчүлүкпүз туугандар. Көрдүк. Бул адамды тандаса бир 400 миң, 300 миң адам фальсификация кылып тандады. Бизде 3 миллион 500 миң жаран добуш бере турган жараныбыз бар туугандар. Ошон үчүн калгандардын укугун коргоп калалы дагы. Бул шайлоонун ошол 5-октябрдан бияга чыккан өкүм токтомдордун бардыгын чыккан. Ошо 3 жолу кворум болуп чыгарып туруп премьер-министр шайлады го туугандар. Ошондо жокко чыгарышыбыз керек туугандар. Ошол эле парламенттик шайлоону жылдыр бергенде жокко чыгарышыбыз мыйзамсыз. Ошол эле президенттик шайлоо менен референдум, опрос кеткен. Ону да жокко чыгарышыбыз керек туугандар. Мен ошону каалайм кыргыз элиме. Бу акмактарды көрдүк, кылган кылыктарын, келген бийликке басып келген, узурпация кылып келгенине 6 ай болду туугандар. 6 ай болду. Мына мисалы, ошо 6 октябрда чыккан түнү, 5 октябрдын түнү, 6 караган түнү чыккан. Түрмөдөн алып чыгышкан, мыйзамсыз алып чыгышкан ушул 300-400 адам. Ошолор алып чыккандагы булар Жээнбековдер менен, Райым Миллондор менен келишимге барган туугандар. Мына ачык эле айтайынчы ошону. Ошентип садырабаңар түрмөдөн чыгып, булар менен келишимге баргандан кийин бийликти кармата койду туугандар. Болосо буларга бийликти карматпайт болчу, садырабага, себеби булар ошол Жээнбековго, ошо Райым Миллонго, Кыргыз Көлага сөз берген. Мен сиздерге тийишпейм, силер мага тийишпегиле, мага поддержка кылгыла деп. Ошол туугандар. Эмнеге ошол эле Райым Миллонду камалбайт десеңер, ошол себеби ошодон туугандар. Себеби Райым Миллонду камаш үчүн туугандар. Onun үчүн жеке бирөөгө независимый болуш керек. Бирөө независим адам келгенде, ошондой адам келгенде эч кимисин карабайт болчу тууган. Райым да камалат болчу, башка Жээнбеков да камалат болчу. Жээнбековду эмнеге камаш керек туугандар, айтайынбы? Жээнбековду кече Үмүт деген жигитибиз өтүп кетти, 5 октябрда кечим түнүндө. Ошол жерде Канчат деген жигиттерибиз көзүнөн айрылды. Мисалычы, көзүнөн айрылды, колунан айрылды дегендер бар. Ошолорду эстеген жан зат барбы ушу бийликте? Жок, андай зат жок. Булардын оюнда төлкө ошо генерал-лейтенант Ташиевке берди. Генерал-майорду Жапыкеевке берди. Группаларга бөлүшсөңөр туугандар.
группаларга бөлүшкүздүр. Дагы эмне кылышты? Жерди беришти. Алабукадагы жерди Өзбекстанга, Тажикстанга, Көкташтагы, Аксайдагы жерди беришти. Мына ошо кылган кылыктар туугандар. Бир кыргыз элине бир жакшылык кылып атты туугандар. Мына карап, продуктанын баасын карап көрүңүздөр. Азык түлүктүн баасы. 1 литр май 150 сом экен. Мына мен Москва шаарында жашап туруп, 150 сом дегенде чалкаман түштүм. Мына Москва шаары кымбат шаар туугандар. Сиздер билсеңиздер керек, а? Биз ушул жерде туруп алып 79 сом, 85 сом, 89 сомдук майларды сатып алып тамак жасайбыз туугандар. Биз кыргыз эли өзү жакырчылыкта жашасак, анан каяктагы айлык ордунда турат 7.000-8.000, а бирок азык түлүктүн баасы бийик. Бензин кымбат. Авиа каттамдар боюнча Бишкек, Москва, Ош Москваларды кеминде 50.000-ден 60.000 туугандар. Буга эмне? Бир эле антимонополия ишканасы жетекчиси ошону контролдоп койсо болот туугандар. Бу жерде президенттин деле тиешеси жок. Ошол киши өз милдетин аткарып, мисалы, ошо антимонополия, ошо милдетин өзүн аткарганда ошол нерселерди регулировка кылат болчу туугандар. Булар кызыктар эмес. Ал себеби жерди, себеби эмнеге 60.000 болуп атканын себеби мен сиздерге айтып кетсем туугандар. 60.000 болгон себеби туугандар, ортодо посредниктер жеп атат туугандар. Себеби мына Москва, Бишкек учканда 13.000, 14.000, 15.000 менен учасына туугандар. Разница да бар да, туурабы? Мына мисалы көбү ошо мисалы биздин коңшулар учат, Тажикстан ошо Ошко жакын деп, Бишкектен жакын деп ошолор учуп кетип атат. 15.000, 20.000 алышат, ашып кетсечи. Бизден кайта Бишкек, Москва же Ош Москва болсо 50.000, 60.000. Эми элестетип көрсөңөр, разницасы. Бул адамдар кызыктар болгондо, туугандар. Булар кызыктар болгондо бул баасын регулировка кылмак туугандар. Регулировка кылып антимонополия иштемек туугандар. Эми мен бүгүн кече эфирин көрүп кеттим, ушу мен таанып алган президенттин дагы эле ошол канча бутак мамлекетте канча бийлик бутагы бар экенин дагы эле билбейт. Дагы эле ошол сөзүн кайталап атат. Мен бүгүн эфириме чыгардым, ошону бүгүн каналыма жүктөдүм ошол жөнүндө. Бул киши билбейт окшойт. Бул ушу менен экинчи жолу адашты. Мен биринчи жолу адашса макул дедим эле, адашты да. Мына бул экинчи жолу айтып атат. Канча бийликте канча бутак бар деп. Эми уят, эми целый ошондой киши, эми мен таанып алган президент болсо да, эми силер тандагандардын президенти да, мисалы, ошол дагы адашып атат туугандар. Кандай болду бuyагы? Эми туугандар, бул киши, мен бул кишиге лидер катарды санаган эмесмин. Бул киши лидер эмес туугандар. Себеби лидер деген адам элдин көгөйүн чечиш керек эле. Эл кыйналып атат. Азык түлүк кымбат, бензин кымбат, солярка кымбат, контрабанда кирип атат Тажикстанга дагы эле туугандар. Кече Байтерек деген пресс катчысы бар президенттин. Өзү айтып, коридор ачып берсе, үңкүртөөнү беребиз деп, кийин кайта башынан оңдоп дагы айтат. Эми туура эмес туугандар. Бул пресс катчы деген ошо президенттин сөзү болот туугандар. Ошо пресс катчы айткан сөз президенттин сөзү болгон болот да туугандар. Ошону билбейт экен. Бул жоопкерчиликти караш керек. Бул Байтерек башкача кылып айтат. Берки губернатор деп коебуз бизде, өкүлчүлүк Котани. Алмаз Шершенич айткандай Котани. Ал айтып атат, анклавка жол ачылып айтып атат. Берки Ташиев айтат, анклавка жол айтат. Кимисине ишенсек болот эми? Мисалы, официалдуу түрдө пресс катчы, президент катчысы айтып атат, ушундай коридор ачып берсеңер, биз үңкүртөөнү беребиз деп айткандан кийин кайта сөзүн аркага алып атат да. Анан бу жерде Ташиев башка сөз айтат, ал жерге берилбейт коридор. Котани да айтып атат, ал жерге деле коридор берилбейт. Кимисине ишенсек болот? Эми мен ал сиздерге өзүңүздөрдө калтырсаңыздар болот, ал суроонун жообун. Туугандар, дагы бир нерсе айтып кетерим туугандар. Шунчалык маңкурт болуппуз туугандар. Маңкурт болуппуз. Чын. Маңкурттан айырмалык жок калыпты туугандар. Мен ушул кыргыз элиме каалап кетет элем туугандар.
Кыргыз элини кайлап карап кет, калыстык бололу, адилеттүү бололу туугандар. Бул бийлик эртең бар бүрсү күнү жок туугандар. Буга окшогон президенттерди көрдүк го. Акаев, Бакиев, Роза Отунбаева, Атамбаев, Жээнбеков, эми азыр мен тааныбаган, ошонун үчөөнүн мен тааныбагандар, мен тааныбаган президенттерден, мына Роза Исаковна мен тааныбаган президенттерден, Алмаз Шаршенович мен тааныбаган президент, Жээнбеков мен тааныбаган президент, Садыр агабыз, 4 президент тааныбайт экен туугандар. Мен булар тааныган эмесмин, бул президенттиктеричи. Акыретін көрдік қой, не менен бүттү туугандар. Мына фальсификация кылып жүрүп, өз убактысын өтөгөн жок туугандар. Ошол нерсе сабак болуш керек эле да бизгечи. Ошол парламентке шайлоодон эл неге чыкты эле? Себеби билесиздер, парламент шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу чыккан туугандар. Эми эч кимди кепил бере албайт. Ушул президент шайлоонун жокко чыгаруу деген нерсеге эч ким кепил бере албайт. Эртең бир жарандар чыгышы мүмкүн. Мен бул президентти тааныбайм. Мен ошондор бар да, мисалы, мен бул президентти тааныбайм. Бул легитимсиз, мыйзамсыз деп чыгышы мүмкүн да. Силер мыйзамдуу болгондо мен силерди тааныйт элем туугандар. Мыйзамдуу келгениңерде, булар мыйзамдуу келдилер дегенде мен тааныйт болчумун. Ага чейин мен мыйзамсызды кантип тааныйм? Мен бул кишини ушунча эсимен акылыма келгенден бери билет экен, бул бир киши только ушу популист менен иш кылат экен, ушу кумтөр менен таанылган. Ак үйдөн кашасын аттайм деп досу менен шымын жыртып камалып чыккан. Кийин 2017 дагы жыл отурду. Эми айтканда рецидивист эле болуп калды да бул кишичи. Эми түрмөдө отуруп ошо жашоо жабап калган окшойт. Дагы сагынып калган окшойт деп ойлоп калыптам азырчы. Ошон үчүн туугандар, кайдыгер карабайлы туугандар. Эртең ошол сиздин балаңыз болуп калышы мүмкүн. Эртең ошол bir Facebook'a bir post жаза коюп туруп, эртең сиздин балаңыз келип туруп, милициялар ошо УКМК келип алып кетиши мүмкүн туугандар. Келерки муундарга биз Кыргызстандын демократиялык өнүккөн мамлекет кылып тапшырып кетишибиз туугандар. Тапшырышыбыз керек туугандар. Ошондой кылыш керек. Эми азыр элестетип көрсөңүздөр, мына мисалы, бул киши бийликке келгенден бери, мына бийликти басып келгенден бери 6 ай өтүптү. 6 айда bir результатты көрсөттү. Мына 2 ай өткөндөн мага толук кандуу иштей элекмин. Мага 2 ай бергиле, 2 айдан кийин результат болду. 2 айда өтүп результаты жок. 6 айда өтүп результаты жок. Мага 1 жыл бергиле деди, дагы эле результаты жок. Мага 5 жыл бергиле деди, дагы эле 5 жыл берсек деле, 100 жыл берсек деле результаты болбойт тууганда. Себеби ого мээ керек. Мээси эмне? Мен адам баласына мээ жок болсо кыйын туугандар. Мына көрүп атабыз, мээси жок болсо планшет менен көтөрүп калат, планшет менен жүрүп калат туугандар. Мээң жок болсо планшет менен сүйлөп калабыз. О планшеттин зарядкасы өчүп калса сүйлөй албай калабыз туугандар. Ошондой. Кайдыгер карабаңыздар туугандар. Кайдыгер караган бул болбойт. Мен берде жазып кеттир, бузуку менин эфириме жаккандар кирип караңыздар, жакпаса чыгып кетиңиздер. Мен сиздерди эч зордуктап бул жерде мен карап отурган жерим жок. Туугандар, сурооңуздар болсо бериңиздер, эфириме чыгам дегендер болсо айтыңыздар, эфириме чыгып сүйлөсөңүздөр болот. Мен ошол жерим. Шома, мен эгемендүүлүктү сактаганмын. Мен эгемендүүлүктү мен Чем Садыр акеңе абаң окшоп, мында Кытайга жетим тонну сатып жүрген жерим жок. Кытайга абаң жетим тонну берип берди го, тууган. Шома, токтогулу. Ошондой тууган. Өзбекстанга Алабукан жери кетти тууган. Ошону билбесең. Тажикстанда Көкташтагы Аксайдагы жер кетти тууган. Ону билбесең тууган. Ошону билип ал. Азыр өзүнүн үңкүртоону коридор бересиң деп сокко. Өзүнүн жерди өзүнгө уруп коёюн деди да. Бул Өзбекстан мамлекети дагы $50,000 жардамды бекер берген жок туугандар. Бунун дагы астында аркасында саясат бар туугандар. Ошону билип коюңуздар. Бул эфиримде көп баягы садырчылар, садыраваны колдогондор кирип калыптыр эми. Буларга көңүл бурбаңыздар туугандар. Буларда не деген жок. Буларды көрдүк го. Булардын деңгээлин көр.
ошол Садыр Абанын деңгээлин көргөндө булар эми мен билбейм. Мисалы Садыр Абаны мен как адам катары, аба катары сыйлам. Бирок саясатта как президент тааныбайм. Как президент саясатта кемчиликтерин айтып турам. Себеби ката кетпеш керек. Саясатта ката кеткен болбойт туугандар. Ар бир кылган иши бунун кемчиликтери мен айтып турам. Мен корко турган жерим жок. Камасаң камайсың да. Не ол сага окшоп мен дагы түрмөгө отуруп чыгып, мен дагы элге сага окшоп президент болуп каламмы, Кудай билет, туурабы? Бизде баягы оно болуп калды. Кыргызстанда камасаң президент болот экенсиң деп калды да туугандар. Ошондой. Туугандар. Эми бул ошол нерсени жок кылышыбыз керек да. Бизде мыйзамдуу, бизде өтө акылдуу адамдар өтө көп туугандар. Буларды ким жакындатпайт? Билесиңер ошондо акылдуу адамдарды туугандар. Буларды ошо арамкорлор. Мына мен айткан 500 семья, ошол эле Райым Миллион, ошол эле ошо Жээнбековдордун кландары, ошол эле баягы Чорный мир деп койсоңар, эмне деп койсоңар, ошолор жакындаткысы келбейт туугандар. Акылдуулар келсе, булардын ар бир кылган кылмышын изилдеп чыгып, жоопкерчиликке тартат да, ошон үчүн коркот буларчы. Эми ал менин жеке тааныбаган мен үчүн туугандар. Себеби тарыхта калат да, мен ошону айтып кетейин туугандар. Тарыхта калат. Мисалы Нүсүпби Шералы ханды алып келгенде, бул Шералы өзү койчуман болгон да туугандар. Мен тарыхта айтып кетейин. Бул ошол Нүсүпби алып келет буну, Шералыны алып келип, Аксыда хан кылып жарыялап дагы чокою барго, чокоюн илип коет. Билип жүр деп. Ошол чокоюн илип коет, эстеп жүрдү. Бирок Шералы саткынды кылып, Жээнбеков Атамбаевди камады, ошондой эле туугандар. Нүсүпбийди башын ошол Шералы алдырат. Ошол жанындагы советниктери, жанындагы адамдар ошол Нүсүпбийге каршы кылып коет да, моюн алынып кетет туугандар. Ошон үчүн бул бийликте дос, душман постоянно боло берет туугандар. Бүгүн душман болсо, эртең дос болуп калышы мүмкүн тууган. Бээде саясий көз караш деп коет туугандар. Ошолор келишип калса, жарашып кете берет. Ошон үчүн булар саясатчылар, ошон үчүн буларда намыз деген жок туугандар. Ошон үчүн ошондой болот туугандар. Бул саясатчылар булар ошол бийликти анан чогулткан арам акчаларын, ошол бизнестен сактап калам деп, булар элге чыкканда башкача сүйлөйт, а көшөгө чыккандан кийин булардын болгон мамилелери башкача туугандар. Ошону билип коюңуздар. Ошчу дейт, ошчу, не деген ошчу дейт. Рахмат, Мира Матусаева. Эфиримди бөлүрсеңиздер туугандар, жакшы болот эле. Сага ташпан. Шома. Сенин бир деңгээлиң көрсөтчү тууган, мындай. Жакпаса эфир менен чыгып кет. Мен айттым го. Сен абаңы тоготпогон, сени тоготом элестесең, элестетип көр. Абаңы тоготпогон, абаңын илимин, деңгээлин, ошо акыл эсин тоготпогон, сени тоготом элестетип көрсөң. Ошон үчүн мына бир ачкан.